Ушуну менен март айынан бери өпкөнү сезген кен оорудан каза болгондордун жалпы саны 268 адамга жетти. Өлкө аймагында кечээден бери 44 бейтап пневмония оорусунан улам каза тапты. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Анын ичинен 30 адам Бишкекте, 14 киши өлкөнүн башка аймактарында катталган. Ушун менен март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 268 адамга жетти. Бул ак чындык кейжи. Ырчын Нурлан Насип коргоочу костюм кийип ооруканада түшкөн сүрөтүн жарыялады. Ага сабырдын түрү сары алтын деген билдирүү калтырган. Бул да күндөр өтөт, сабыр тилейли. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Жакшы болуп кетсин, тез сакайып кеткиле. Асел сени кыргыз эли колдоп дуа кылып жатат. Мен Аселди түшүмдө көрдүм. Мага гүл сунуп жатыптыр. Буйруса баары жакшы болот деп ырчынын күйөрмандары анын жубайы Асел Кадырбекова эртерээк айыгып кетишин тилеп комментарий калтырышты. Эске сала кетсек, 26-июнда 15:30 чамасында Бишкектин Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Honda Odyssey жана Toyota Camry унаалары кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркаган. Экөө Honda унаасында 3-чү айдоочу Асел Кадырбекова Toyota Camry үлгүсүндөгү унаада болгон. Бишкек ШИИБ кырсыктын чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп шектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан шектүүнү 1 айга СИЗО 1-ге камакка алуу чечими чыкканын маалымдаган. Булак Назар Ньюс KG.